күтүүңөргө карабай убактыңарды бөлүп бүгүн келтиргениңиздерге чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Бүгүн мына көчөккө сиз отуруп көчөккө төлөдө айтылгандай канча акылдашып, канча биргелешип мекенибизге кандай жол менен кайтарабыз деп көп талкуулар болду эле. Ошонун бири Кудай буйруса бүгүн силерге дөлөт курулуш компания аркылуу кандай кылып элибизде оюн кандай кылып элибиздин биринчи кадамын Кыргызстанга таштай турчу бир Америкадан келген бизге окшогон мекендештер менен биргеликте ошо дөлөт курулуш компаниясын ачып, ошо дөлөт курулуш компаниясынын ачылышынын негизинде бул жерден телефондор менен сүйлөшүүлөр жүрүп, Кыргызстандан бир нече жолу жолугушуулар жүрүп, биз ушундай чечим чыгардык. Москвада, Москва областында дөлөт курулуш компаниясынын кеңсесин ачалы деп. Ошол эми азыр силерге Кыргызстандан келген атайын дөлөт курулуш компаниясынын негиздечилери, сатуучуларынын адистин башы менен тааныштырып коеюн. Биздин Адилет мырза, дөлөт курулуш компаниянын генеральный директорунун орун басары, атайын келди ушул жерге кеңсе ачылып, аксакалдар менен таанышып, мигранттардын турмушу менен кичине болсо да аралашып, чогуу түшүндүрүп, биздин максат кандай экенин айтып берет. Рахмат. Алтынбек. Айзат айым Кыргызстанда дөлөт курулуш компаниясынын сатуу тармагынын башкы адиси. Бүгүн сиздерге кандай максат менен сатылып, ичиндеги бардык технологиясын айтып берет. Ошо дагы бир жолу чоң рахмат, кош келипсиңер. Алтынбек мырза, сизге сөз алыңыз. Assalamu alaikum, баарыңыздарга. Баарыбыз Акбар мен ушул жерде ачып аткан кишилер аябай толкунданып турабыз. Ошон үчүн Акбар мени Адилет деди. Менин атым Алтынбек. Анан мен негизи тарыхын айтып кетейин дедим эле ошол эки дөлөт курулуш компаниясынын. Негизи Базис М деген компания, курулуш компания өзү. Ал мурун өндүрүш тармакта эле иштеген, промышленный объекттерди салган, көп жолдорду салган, взлётно-посадочный полосаларды салган. Анан быйыл эле ошол жанагы Акбар жогоруда айтып өткөндөй, бизде өзүбүздүн достор бар, канча жылдан бери Америкада мигрант болуп жүргөндөр. Ал ошол балдар келип, канчадан бери сүйлөшүп, бир 2 жыл болду да ошол жөнүндө сүйлөшүп атканыбызга. Кандай кылып, алар дагы күйгөн балдар, алар дагы өздөрүнүн Кыргызстанга келейин деп атышат. Алардын өздөрүнүн буттарына турган, бизнес кылышкан ошол Америкадачы. Анан уже Кыргызстанга келели деп атышат. Кыргызстанга келерден мурун өзүбүз дагы элдерге өбөлгө түзүп берели дейт да. Ошон үчүн башында айтышкан 15 жылга бөлүп төлөө кылып курулуш компания кылбайлыбы деп. Анан мен айттым да, бизде акча кымбат. Анан кичине нестабилдүүрөөк, ошон үчүн хотя бы 10дон баштайлы азыр. 10дон баштап 1-2 проект 10 жылдан бөлүп төлөө менен баштап алсак, андан кийинки объекттерибизде андан узагыраак мөөнөткө кылалы деп. Ошол себеп менен биз ыңгайлуу сатууну ошондой биздин мигранттарга, бөлөк бөтөн жерде жүргөн кишилерге, баарын мисалы ушул жерде жүргөн көп кишинин баары эле Кыргызстандан квартира алайын, кайра көчүп барайын, же болсо ата-энеме алайын, же да бирөөнү алайын деген максаттар менен ушул жерде иштеп жүрүшөт. Ошонун негизинде биз аларга да ыңгайлуу болсун деп, алгачкы төлөмү жок, 10 жылга бөлүп төлөө менен даяр жасалгасы менен квартираларды саталы деп атабыз. Ошонун негизинде Акбар менен МАП менен келишим түзүлүп, чогуу биргеликте иштейли деп ушул жерден биз кеңсе ачтык. Ошого куш келипсиздер. Биз сиздер менен кандай болсун карым-катнаш кылып, сиздерге өбөлгө түзүп берип, кайра артка тартканга жанагы биздин негиздөөчүлөрдүн бирөөсү замандашта иштеген бала, Азамат Айбаев деген. Ал дагы өмүр бою ошол мигранттар менен иштеп келген бала. Ал дагы ошо күйүп эле турат. Теге Кыргызстанга мисалы өзүбүз ас эле калып болсок, жарымынан көбү бөлөк жакка чыгып кетсе, анда биякта ким иштейт деп. Андан кийин мен мурун айткам, теге аябай полезный возрастын, когда он может что-то делать, бөлөк мамлекетке берип атат депчи.
например, 60 000 рубль ала турган болсо, анын жасаган жумушу 200 000 балким да. Ошол 200 000 сом пайда, например, Кыргызстанга келмекте, эгер жакшынакай ошондой өбөлгөсү болсо, эгер ошол жерге иштеп оокат кылганга. Анан биз ошол үй салып, элдерди кайра чакырып өбөлгө түзүп берет деп атабыз. Ошонун негизинде детальдарын, например, биздин сатуу бөлмөнүн башчысы Айзада айтып берсин. Эгер мага сурооңуздар болсо, азыр айта берсеңиздер болот. Арыбаңыздар, урматтуу биздин бир туугандарыбыз, мекендештерибиз. Биз сиздерди баарыңыздарды жакшы көрөбүз, Кыргызстаныбызда күтөбүз, ар бириңиздерди. Ошол себептен биз азыркы учурда Дөлөт Курулуш компаниясы бул Дөлөт деп эмне үчүн аталган, өзүңүздөр билесиңиздер, Дөлөт тоголок болот. Ар бир ушул кыргыз элибизде дөлөт орносун, ынтымак болсун, ырыскы болсун, береке болсун деп ошол атайын курулуш компаниясы ачылды. Бул ошол баарыбызды бириктире турган курулуш компаниясы болду. Кудай буйруса, ар бирибиздердин ошол чет журда жүргөн мекендештерибиздин үйлүү болушуна себепкер болуп атат. Биз азыркы учурда Кудай бергенде 4 гектар жерге кичи микрорайон кулланатабыз. Бул жердин кызыл китеби бар, 4 гектар. Бардык градсоветтен өттү, документтеринин баары алынды. Азыртадан жаңыдан башталып жатат. Биздин ошо 4 гектар жерге 10 үй курулат, 9 этаждан турган. Бул үйлөр заманбап үйлөр болот, өзүнүн интернет провайдери болот, үйлөр жылуу болот, баягы монолиттен курулган үйлөр болот, сыртынан базальтовый жылууланат дагы, сыртынан смарт панелдер колдонулат. Бул жерде өзүнүн соода борбору болот, мектептер курулат, анткени 1404 квартира болот бул жерде. Мындайча эсептеп келгенде, 2 киши эсептегенде 2800 киши жашаган болот да. Ошондуктан бул жерге биздин компания мектепти дагы, бала бакчаны дагы атайын курган атат. Анан бизде дагы кыргыздар да билесиздер да, жамандык жакшылык деген болот. Ошол себептен биз дагы бардык жагын шарттарын карап, ал жерде очокканасы болот, бакы элдер эттерин бышырып, көптөгөн ушул биздин максат элдерди бириктирүү болот, таң сезимин өстүрүү, жашылдандыруулар болот. Жашылдандыруу болгондо да биздин ар бир ошо алган кардарларыбыз өздөрү бактарды тигип, табигатка кандай аяр мамиле кылуунун бардык жактарын, шарттарын биз азыр өбөлгө түзүп жатабыз. Бул үйлөр азыркы орусча айтканда умный жилой комплекс болот. Бул көп эле угуп келатсаңыздар керек, умный дом деп айтпай атышпайбы, ошондой болот. Бул жерде 2 типтеги үйлөр болот. Анан көрсөңүздөр болот, 2 проекттен 1-чи тип жана 2-чи тип деген. 1-чи типте 5 квартира болот, 1 бөлмөлүү батирлер жана 2 бөлмөлүү батирлер болот. 2-чи типте болсо бул 2 1 батирлүү жана 3 комната, анан кийин 2 комнаталуу, 2 бөлмөлүү үйлөр болот. Анан биздин ушул баягы көп учурда көрүп атасыздар, биздин компаниянын эң жакшы жери 10 жылга 120 айга бөлүнүп төлөө менен пайызсыз жана баштапкы төлөмү жок. Бул деген алгачкылардан болуп, Кыргызстанда аналогу жок, биринчилерден болуп биздин компания ачты. Анткени көп жерге барганда ошо баштапкы төлөмдү сурашат экен, ошол себептен баштапкы төлөмү жок. Анан кийин биз ошо баштапкы төлөмдү төлөгөн кардарларыбызга атайын өзүбүздүн билеттерибиз бар. Бул да болсо өздөрү салган пайызды кайра эле өздөрү алып жатышат. Бул 10% төлөсө биздин ошо дүйнөлүк маркадагы Samsung техникаларын беребиз. Бул муздаткыч, кир жуугуч, тамак бышыруучу плита, кондиционер жана аристон берилет. Бул 5 предметтен турган үй тиричилик техникаларын беребиз. Эгерде 20%-ын төлөсөңүздөр, сиздерге ылайыкталган ашкана, гарнитуру,
жана үй тиричилик техникалары берилет. Эгерде 30% төлөгөн болсо, үй тиричилик техникалары ашкана эмереги жана унаа токтотуучу жай берилет. Бул өзүңүздөр салган 30% деле кайра өзүңүздөр 80%-ын өзүңүздөр алган болосуздар. Биздин ошого бул жагынан карап кетсек, биринчи ушул 3 үй 1,5 жылдын ичинде Кудай буйрса бүтөт. Азыркы тапта көп чет мамлекеттерден үйлөрү сатылды. Бир гана Москва эме Россиядан эмес, Америкадан үйлөрдү алып атышат, Италиядан, Южный Кореядан, Африкадан алды. Биздин кыздар иштешет экен Африкада. Ал кыздарыбызды алып атышат. Дүйнө жүзүнүн бардык бурчунда ошо биздин кыргыз деген кыргыз жарандарыбыздын баары жашашат экен. Ошолордун баары азыркы учурда өздөрүнө инвестиция кылып атат. Дагы бир нерсе айтып кетейин, эмне үчүн инвестиция деп айтып атабыз? Анткени бул жерде акча иштеп табышат, бирок баягы акча сууда токтолбойт. Ошол себептен акча жөн эле суудай алып кетет. Андан кийин бул жерден үй алып койсо, бир бөлмөлүү үйгө 46 квадрат метр төлөмү $285, баштапкы төлөмү жок. Бул 24.300 сом менен айландырганда. Андан кийин азыркы учурда баягы карап көрсөк, өзүнүн жарты айлыгын бул үйгө салып койсо болот экен. Баягы көп дагы акча каражаттарын башка жакка жумшабай өзүнө инвестиция кылат да. Эгерде 10%-ын төлөсө $257 төлөйт, эгерде 20%-ын төлөсө $228 төлөйт, эгерде 30%-ын төлөсө жанакы беректердин баарын алат дагы $200 гана төлөп калат. Бул бир бөлмөлүү үй, бир бөлмөлүү үй деп айтканыбыз менен бул жерде 2 бөлмөлүү үй болуп калат да. Баягы кире бериш жагы, зал, кухнясы бир, студия сыяктуу. Андан кийин уктоочу бөлмөсү. Бул жерде балкону бар, кошуп алса да болот да. Бул чоң 46 квадратта мурунку 3 комнаталуу хрущевкадагы үй. Баасы $34.290 болот. Бул бардык үйдөгү силер каалагандай үйдүн ремонту менен, жасалгасы менен. Биздер ошо жана ПСО учурунда дизайнерлер сиздер менен байланышат дагы. Биз берген варианттар болот. Этно, классика, хай-тек деген варианттар болсо, ошонун ичинен бир варианттарды тандап аласыздар да, сиз каалагандай биз берген варианттардан тандап, мисалы үчүн обойдун бул түрү бар, кафелдин мынча түрү бар, ошондон тандап алыңыздар дейбиз. Ошонун негизинде сиздер тандап, биз сиздерге бардык шарттары менен, ремонту менен үйлөрдү беребиз. Эмне себептен биз ПСОго бербей атабыз? Анткени эксплуатацияга келгенде документтерди баягы убагында алуу үчүн, кызыл китепти колуңуздарга алуу үчүн документтер кандай болот? Биз менен биринчи договор түзөсүздөр, келишимдин негизинде. Келишимибиз өтө адилеттүү, анткени биз дагы ошол жерде кардарларбыз. Ар бир иштеген Дөөлөт курулуш компаниясынын ишкерлеринин баары ошол жерден үй алганбыз. Ошон үчүн биздин келишим өтө адилеттүү, эки тараптуу, бир тараптуу эмес. Келишимдин негизинде сиздерге үйлөрдү аласыздар, өзүңүздөрдүн квартира номерлериңиздер болот. Эч кандай баягы кыргызчылык, тууганчылык деген жок болот бул жерде. Бардыгы көрүнүп турат. Бизде онлайн көрүнүп турат, кайсы квартира. Эгерде ошол келишимдин негизинде катталса, ошол квартира сиздердики гана болот. Дагы айтып кетүүчү нерсе, ошо жанакы көп суроо берилет. Документ кимге оформление болот депчи, эксплуатацияга киргенде. Документ өзүңөрдүн атыңарда болот, кызыл китеп. Бирок биз тараптан, биздин компания тараптан жана силер тараптан госрегистрден обременение көрүлөт да. Ошондой. Андан кийин дагы суроолоруңуздар болсо, берсеңиздер болот. Суроолоруңуздарга жооп беребиз. Төлөп орто жолдон кыйынчылыкта калган адамдар акчасын кайтарып алганда канча процент калат?
10% биз кармап калабыз ошол төлөгөн акчадан. Анткени биздин дагы ошол жерде иштеген ишкерлерге айлык маанайын төлөйбүз да. Ошол учеттору менен 10% кармалат, силерге кайра кайтарып берилет. Некоммерческий, нежилой коммерческий помещение. Коммерческий бар, бирок азыркы тапта биз сата элекпиз. Эмне себептен дегенде, ар бир кардарыбыз бизге өтө маанилүү да. Анан кийин бир сатып койсок, ал жерде бир түнкү клубду ачып койсо, бул туура эмес болуп калат. Кардарларыбызга өтө залакасын тийгизбесин деп биз азыркы учурда сатпай турабыз. Бардык үйлөр бүткөндөн кийин сатып баштайбыз. Общий концепция түзүп алып, ошол жерде чоң магазин болот, же болсо офис болот, же болсо кичине кафелери болот. Магазин. Общий концепция кылып туруп, ошо адресин эле сатканга аракет кылабыз да. Ар ким ар кайсысын ошол жерге салат. Именно под какой-то бизнес. Мындайдачы, мен суроомдачы, эгерде мен ал Кыргызстандын жаран эмесмин, кантип оформление болот болсоңуз? Сиз Кыргызстандын жаран эмес болсоңуз деле сизге ошол баатир оформление болот. Бирок мен укканыма караганда какие-то доплата будет, тигине, Жок. 2000 рублей, 2000 болот укканмын деген. Доплата болбойт. Негизи закон боюнча, Кыргызстандын закону боюнча жерди сатканга бөлөк жаранга болбойт. Жерди сатканга. А квартираны бөлөк жаранга сата беребиз. Ошол общий тиги өзүбүздүн жарандардын эрежеси менен эле. Достор, менде вообще тиги мындай сөздүн ачыгы жакшы, Кыргыздын паспорту болгон эмес да. Эми аласыз, ала бересиз. Кыргызстандыкы болгон калган жерде недвижимость ала бересиз. Ана аксакал сизге жооп берсин анда, паспорт тууралуу. Мен азырдан кээде болуп калат экен да, мен бир туугандарыма оформить этип койсом, тигилеринде дешевле деп сөзү бар экен да. Эми алар бир туугандарына тиги кызга жерге тиги оформить этип, ал чыкпай да калыптыр, кеп калса. Туура? Сиз айтып атпайсызбы? Башка мисалы үчүн Россиянын граждандары көп да бизде. Бирок бизге маанилүү ошол ар бир кыргызыбыз мекенинде жашоо. Ошол себептен бизде сиз ала аласыз Россия гражданы катары үйдү, өзүңүзгө оформление болот. Эч кандай доплата төлөбөйсүз. Бизде азыркы учурда бир гана кыргыз өкүлдөрү эмес, француз өкүлдөрү да алып атышат да. Бул жактан биздин квартирадан бирден эмес, экиден. Ошол француз өкүлдөр болсо, француздарбы же кыргыздар Францияда жашаган? Жок, француз өкүл. Аялы кыргыз. Аялы кыргыз, өзү француз. Ошол себептен баягы бул өтө биз үчүн чоң Кыргызстанга келген дөөлөт десек эч жаңылышпайбыз да. Анткени ар бир мекенчибиз, сиздер болгон аксакалдарыбыз өз жерине барса, бул бизге болгон чоң байлык, дөөлөт. Ошон үчүн сиз бул жактан биз менен келишим түзөсүз. Бизде башка улуттун өкүлдөрү, граждандары алып атышат, бирок кыргыздар. Мен деле кыргызмын да. Кимде кандай суроо? Жоолдун аксакалы. Мангаш туугандар, Алтынбек Айзада, эми силердин кошулуп биздин элибиз Москва жергесине келип кош келипсиздер. Жалпы маалымат боюнча жалпы Россиянын 80%-га жакын финанс оборот Москвада өтөт. Оборот финансовых средств по всей России около 80% вращается в Москве и Московском регионе. Бул абдан силердин стратегиялык багытын артуура деп ойлойбуз. Ошол менен бирге Россияга, башка жакка биздин мекендештерибиз сыртка чыккан негизги максаттардын бири бул өзүнүн конушун, жашоо жайын, балаларынын келечегин түзүп берүү максатында. Алардын негизги багыты үй болобу, квартира болобу, жер болобу, недвижимость кыймылсыз мүлк болобу, ошону сатып алуу. Бул эми баары көптөн бери иштеп калгандардын максаты. Кош келиптсиздер, эми аксакалдардын атынан сиздерге же офисиңерге биздин атабыз, биздин сыймыгыбыз, биздин эпосубуз Манас и его наследник деген орус тилинде кыргыз адабиятынын Евразия
Манастырдегі көрінікті жерде тұрсын, ақсақалдардың атынан. Рахмат. Көрүнүктүү жерде ушул жерде кеңседе турат. Рахмат сага. Сендер жазды. Бұл Москвада білсеңіздер керек, партиялерде недвижимость – это особое направление деятельности. Это в любой стране, особенно в Москве. Өзінің ережесі бар, өзінің жол-жолосы бар деген барын изучесеңіздер керек. Эта ниша очень объемная, финансово-оборотная и есть определенные доли криминала емес, и юридических нюансов дегендей. Ошон үчүн бул жерде суроолорун туура кабыл алыңыздар, себеби бул жерде отургандарда түшүнүү пайда болуш керек, и суроо пайда болбосун. Сиз бул жерде представительство ачканда юридикалык түрүндө бул жерде катуу өтөсүңөр, же Кыргызстан менен түз бул жерде иштей бересиңер. Себеби реклама бересиңер, тияк болосуңар, операция по недвижимости, тияк бул жерде өзүнүн талаптары бар, юридикалык. МАФТы бул жерде официальный представитель болуп, бул жерде юридикалык инфинде катуудан өтөбү же кандай болот. Биз квартира сатып алабызбы, же кандай болобуз, инвестиция беребизби, биздин көңүлүбүз ток болуш керек, юридик жагынан эч кандай суроо пайда болбойт деген ойдун артынан бул суроо берилип атат да. Жазып аласызбы же мен жаза бериңиз, менде дагы бир суроо бар. Тиги обременение жөнүндө мен ойлойм, туугандар да түшүндү го дейм. Квартираны силер сатып алып, башында оформление баштаганда толук силерге оформление болбойт. Силер алып квартираны алып, эртеси башка жака сатып албайсыңар. Обременение болуп, бир пункт болот. До завершения оплаты квартира вам не будет принадлежать. Будет принадлежать дөрөткө, если так 100%. Юридические свидетельства собственности будут на вас, да? Свидетельство собственности или только договор купли-продажи? Свидетельство собственности. От собственности Да, цветная бумага, да? Красная. Bizde Kırgızistan'da krasna kızıl tepki koyuyor. Жерге берилет. А в деле свидетельство собственности на недвижимость такое. Да, полностью килограммами кагаз. Там, наверное, будет особый пункт обременения. Человек, который оплатил часть, допустим, 90%, 99% суммы, он не имеет права распоряжаться этой квартирой по операциям купли-продажи, обмена, наследства, завещания. Права? Я прав. Это логично? Нет, я ответил. Да. Комплекс. Bir yarım yılda эксплуатация берилет деп атасыз. 3 үй берилет. 3 үй берилет. Эксплуатация эмес, ал эксплуатацияга бериш үчүн болгон комплексти куруп туруп андан кийин эксплуатацияга бериш керек. Эмне үчүн дегенде генплан бирөө, жана 10 үйгө тең бирөө. А биз ошо биринчи бизден алган кардарларды ал мисалы бүтпөй эртерээк кире берсин деп, ошол эки бүткөн үйгө уже жасалгасын жасап туруп акырын киргизе беребиз. Биринчи квартираны алган үшү күтүп отурабы, акыркы квартира сатылганга чейин? Техпаспортты күтүп отурат. Күтүп отурат? Это минус. А сразу мисалы немени бере 5 албайбыз. жылда бүтөсүңөр, 1 жылда бүтөсүңөр, Жок, ал 15 жылда бүтөсүңөр. 2024 турмуш жашоосунун өзүнүн жол-жобосу бар. Мүмкүн сатып алып, 1 жылдан кийин сатам деп ойлойт. Баласына завещание бул дарстен оформить этем деп ойлойт. Бүт комплекс бүткүчө биринчи сатып алган киши акыркысын күтүп отура бербейт да. Жок, негизи бул комплекс 2 жыл 6 айда бүтөт да. Бизде договорубузда жазылган, азыр договорубузда көрсөм, 1,5 жыл бул 3 үй бүтүлөт да. Ошону айттым мен. 1,5 жылда 3 үй бүтүлөт. Ошол 3 үйдөгө биз кардарларды киргизе беребиз. А полный комплекс 2,5 жылдын 2 жыл 6 айдын ичинде бүтөт. 2,5 жылда. Анткени дегенде биздин кардарлар эмне үчүн биз 1,5 жылда бул 3 үйдү бүтүрүп берип атабыз, кардарлар сурангандан көбү Батирде жашашат экен. Андан кийин Батирге төлөгөн акчасын бул жака төлөп инвестиция кылган оңурапты. Биз атайын кайра бул ген планды кайра карап чыгып, жанагы атайын архитектура башка жактардан разрешительный документтерин алып, андан кийин бул үйлөрдү куруп берип киргизе беребиз да. Жасалгалар менен толук Это для тех, которые хотят вложить деньги. А те, которые уже оплатили, квартира, ремонт, жашаватша, нужно продать квартиру, нужно подарить там ребенка, оформить дарственный, там произвести обмен, скорее, обмен расселения, разъезд, объединение деген. Алардан жол болуп калат да.
мында бүткөн уже бүткөн квартираларды. Алар операция жасалып жатканда. Красная книга ала албаса, акыркы квартира бүтмөйүнчө силер жалпы комплексте генплан боюнча, эме боюнча оформление жасалбайт экенсиңер да. Нет, сиз чогулуп бериңиз, сиз болот. Управляющий компания тапшырасыңарбы эмне? Тапшырасыңар. Ал өзүңөргө тиешелүү же Пока пландаштырып атабыз, өзүбүзгө тиешелүү болот деп. Эмне үчүн дегенде мындан тышкары дагы комплекстерди курабыз. өзүңөр бир бутаңар болгон жакшы да. Өзүбүздүн Баскалов управляющий компания многодан келип атат да, алар ставят свои условия, жашоочуларды кыйнашат. Анан алдын ала сатып алгандай инвесторлор приобретает недвижимость, акча пайда болгондо на стадии фундамента, в средней стадии, в стадии завершения, алардын баасы кандай болуп турат. В стадии фундамента бир баа болот, 285 деп атасыңар, ал кайсыл баа, 228 деп атасыңар, ал кайсыл баа. На стадии фундамента кайсыл баа болот. Бул Сейчас, подожди. Да. Как-то слово. И инфраструктура. Инфраструктура – это социальная инфраструктура, торговля, кафе, школы, детские сады, спорт, торговля, да, зона отдыха, детские площадки. Аябай тыгыз көрүнүп атат да. бул жерде баары бар. Бул баягы эмеге жымай кеткенге бул кичинекей болуп көрүнүп атат да. И масштабты. Негизи бул жерде фонтаны бар, 3 этаждуу школа бар, борбору бар. Бул жакта жанында футбольный поле бар. 3 этаждуу сода бар, борбору, балдар ойной турган жерлер, сейилдөөчү жерлер, паркингдер бар бул жерде. Паркинг снаружи, подземных нет, да? Да, подземных нет бул жакта. Именно надземный. Подземный жок. Надземный, бирок двухуровневый болот да. Надземный, двухуровневый. Они кадамда. Өзүнчө. Үстү жок, жабылат. Просто навесы, да? Да, жабылат. И надземный паркинг вокруг дома, вокруг. Открытые площадки расчищены. Как типа навес, да? Как навес? Да. Сырткысы үстү. Нет, вокруг комплекса. Ну это ладно. Анан сиз айтып аткан инфраструктура баары болот, мектеп, бала бакча, сода борбору, спорт комплекстери, жанында да бар спорт комплекс. Анын баары каралган. Айтып кетсек, жанагы центральный бардык коммуникациянын баары кирет, бирок отопление индивидуально газовое болот да. Индивидуальное газовое, как менять? Газовое отопление. На комплекс. Подожди, а это не центральный, что ли, получается? Отопление нет. Нет, отдельно дайте, автономное. Это тяжелое, чего? Газды цистерна болот, цистерна закачивают. Мен мисалы өзүм ошондой квартирада турам азыр. Индивидуальный газовый деген. Ал кичинекей эле ошо кухнянын бурчунда кичинекей котел сыяктуу болот. Ошол эки эле үйдү жылытат да. Ал ошол эле квартираны жылытат. Квартираны жылытат. Эмнеден, электричестводон, газдан, Газдан. баллон кайда турат? Баллон турбайт, ал газовый общий неме бар да, снабжение бар да. Всё понятно, да. Бизде ингрезит деп коет, бизде куда болот, Экономичный болот экен да. А вдруг там государство эме болбой калса, газ төлөй албаган эмне болот? Уш бар. Эми беркинде отоплениени төлөй албай калсаң, аяктан деп өчөт да беркинде. Беркинде отопление болгондо тиги газ менен деген центральный болот бар. Центральный А газ болсо деген мисалы Түркмөнстан же Казакстан болду, акчалар жок, түгөлүп калып бербейт десе эмне болот? Анда электрическийге өтөбүз. Аяктын баарын можно предусмотреть, это вообще неправда. Апартаменты предусмотрены? Апартаменты? Это офисное помещение, там первый этаж. Цокольный этаж. Цокольный этаж бул жерде. Там будут рассылки те же или будут немножко отличаться? Отличаться. Но пока на них цены. Коммуналка на апартаменты, на жилье, коммунальная выплаты. Там в принципе одинаковые. В Москве дешевле, да. И коммуникация с городом. Шарный раньше общий транспорт
же городокто микроавтобус каттайбы шаарда. Бул шаардын ичиндеги А, городок ичиндеги. болот. А, Бул шаардын четинде эмес. Бул жерде 50 жыл жашаган, 55 жыл жашаган Бишкекке 4 жылда 5 жылдан жолуп Кытай берген кайрадан эмне сурап атпайбы? Ошону сурап Ошол районда да. Ошол жерге жетпейт жана Фучиканын эле жанында. Фучикадан турганда эле где-то 5 мүнөткө жетпеген 1 километрдин аралыгында. шампан жүргөндөн ачып. Кайназаров профсоюз. Жок, шампан мына өйдө жакта да. Сторону Кызыласкер болуп калат. Иә. Кызыласкер Кызыласкер тарап. Жок, Кызыл аскердин ичи болот да. Кызыласкер эле болот, жакшы. Я телевидение, космическое будет телевидение или городское, будет уже комплексно. Мы можно, да? Все, я суроолорун Азыр бияка суроолорду жооп берип салбайлыбы? Анан кийин кайра дагы суроо берели. Ошону бирге чогулта бербейт. Анан биздики представительство кандай болот деп сиз сурап атасыз. Ошол жөнүндө жооп, юридика жагы. Юридика жагы биз МАП менен келишим түзгөнбүз. Биз дөөлөт курулуш ошол жерде кеңсени чогуу ачабыз деп. Бул жердеги сатуу бөлүмүнүн чоңу Акбар болот. Акбардын наамына катталат бул жер. Бирок сиздер менен договор түзгөндө түзмө-түз биз менен договор түзөсүздөр. Төлөмдөрү бул МАПка которулбойт, сразу эле биздин өзүңөрдүн субсчет ачылат. Ар бир клиентке ошол субсчетко түшөт да. Ал биринчи вопрос. Экинчи прозрачный болот. Да, конечно. Обременение. Обременение болсо, сиз айтып өткөндөй, мисалы 1 жылдан кийин сатам, 2 жылдан кийин сатам деген дагы болушу мүмкүн. Бирок биз 10 жылдын ичине сатып аткандан кийин биз өзүбүз ушул продукту мындай сатканда чыгараарда өзүбүздүн покупательди тарттык да, мындайча айтканда сүрөттөдүк. Бул покупатель жана сиз айтып өткөндөй 100% төлөп салам деген покупатель эмес, 50% да төлөй алган покупатель эмес. Бул биздин карда мисалы кичинекей 60-70 миң зарплата алган киши, анан ошонун мисалы жарымын же жарымынан асын квартирасына бөлө алган киши. Ошон үчүн жана сиз айтып өткөн мисалы 1,5 жылдан кийин эгер бизге баарын толугу менен төлөп салып неметсе, биз сиз жана мен айтып өткөндөй пока комплексти эксплуатацияга бермей өзүнө техпаспорт бере албайбыз. Укугубуз жок. 2,5 жыл аябай көп болуп кетти же дагы бирдеме болуп кетсе 3 жылдын ичинде ар бирисине техпаспорт беребиз. Эмне үчүн биз 3 жылдын ичинде толук ишенебиз? Кээ бирөө мисалы көп курулуш компаниялар Бишкекте салып бүткөндөн кийин деле эксплуатацияга бере албайт. Эмне үчүн дегенде 60% заселение болуш керек, оңдош керек да. Оңдогондон кийин анан кийин эксплуатацияга берилет. Ушундай талап барбы? Биздики болсо мисалы өзүбүз оңдоп болгон бергенден кийин ошон үчүн 3 жылдын ичинде өзүбүз баарын жасалгалап туруп бергенден кийин биздики оңоюраак болот ошол эксплуатацияга бергенге да. Ал жанагы обременение боюнча төлөп бүткүчө сиз айткандай ал залогдо турат да. Ал биздин наамыбызда дагы эмес, кардардын эле наамында болот негизи. Бирок ал жанагы квартирага же кредит алганда эле госрегистрден запрет стоит. Да, флажок турат. Сатканга болбойт, алмашканга болбойт деген флажок эле турат да. Бирок өзүнүн наамында. Срок завершения объекта жанагы 2024 толугу менен бүтөлүү деп ойлоп атабыз. Ошол 2024-жылы биз эксплуатацияга берели деп атабыз. Обслуживающая компания боюнча, мисалы биз сиздер биздин кардар болсоңуз, биз 2 жылда бүтөөрү менен силер менен коштошо албайбыз. Сиз 10 жыл калгандан кийин биз 10 жыл сиз менен карым-катнашыбызды түзүшүбүз керек. 10 жыл сиз менен дагы ала-кубалыңарды сурап, мисалы сиздер 2,5 жыл, 3 жыл бизге ишенип төлөп берсеңиз, андан кийинки 7 жылын биз силердин ден соолугуңарды Кудайдан тилейбиз. Дегендер жакшылап төлөп берсе экен депчи, мындайча айтканда. Ошон үчүн обслуживающая компания өзүбүз болобуз. Өзүбүз
тейлеп берип турабыз. Эмне үчүн дегенде любой вопросун чечип бергенге өзүбүз чечип беребиз. 10 жыл хотя бы өзүбүз обслуживать эткенге милдетин алабыз да. Цены на стадии строительства деп атасыз. Сиз котлованда кандай болот? Уже кичине жана свечкалар туруп калганда кандай болот деп атасыз. Биз аны бааны бөлгөн жокпуз. Эмне үчүн дегенде биз айтып өткөндөй баары 10 жылга бөлүп аткандан кийин бир бааны койдук дагы ошол бааны 120 айга бөлдүк. Ал мисалы скидка болбойт. Эгер мисалы сиз 50%-ын төлөп коюп, мисалы канча бир жыл 5-6 жыл жашап, 5-6 жыл жашагандан кийин анан келип, например, Айзада же Алтынбек меники калган могу экөөбүз карым катнашты бүтүрөлү, мен калганын төлөп берейин. Например, 20 000 доллар калды, ошону төлөп берейин десеңиз, биз ошондо скидка кылып беребиз сизге. Мына моякта бүтүп атасыңар, ошол экинин, например, 25 000 болсо 5 000 төлөп эле кой, 20 000 төлөп, ошондон сиз квартираны чыгарып беребиз. Инфраструктура боюнча биздин Айзада айтып өттү. Ага мен кошумчалайгым келет. Бул жерге дагы жана айтып өткөндөй биз гараж салалы, элдер стоянка салалы деп атабыз. Ал бир жок дегенде 2 этаж салалы деп атабыз. Эмне үчүн дегенде машиналар батпайт. Андан тышкары ошол комплекстин тегерегинин баары крытый надземный паркинг болот. Ошол экил жанагы 30% төлөгөндөрдүн баарына ошол экилерди белек кылып тапшырабыз. Же жанагы 2 этаж, 3 этаж паркингден же болсо бул жактан. Эгер эртерээк төлөйм десеңиздер да. Бекер болот. Бекер. Сразу 30% төлөгөндөргө же 2,5 Сразу 30% төлөгөнгө, например, жанагы Айзада айтып өткөндөй техника, үй тиричилик техникасын, кухняны, анан кийин ошол надземный паркингди чогуу кылып беребиз да. 3 белектин да ошондо бир 60-70%-ын ошол 30%-ын уже кайра өзүңүз көрүндөргө деле болуп калат да. Төлөмдөрүңүздөр да аз болуп калат да. Инфраструктура боюнча бул жерге жанагы биз айтып өткөндөй бул жерге чоң магазин жанагындай Бишкекте эгер жашасаңыздар билет болушуңуз керек. Глобустай кылып, чоң кылып магазин салалы деп атабыз, ыңгайлуу болсун деп ошол жашаган кишилерге. Анан дагы бул жерде айтып өттү, биз уже жанагы маршрутниктер менен да сүйлөштүк. Ошо маршруткаларды ошондой жанынан өткөндө кичине салып баштап, киргизип баштагандан кийин ал оңой эле экен, анан бияка маршрутканы кое бергенчи. Логистика. Телевидение боюнча биз өзүбүз ар тармактан келген балдар бизде өзүбүздүн командада. Ошон үчүн биз өзүбүздүн интернет компанияны да ачалы деп негизи пландаштарыбыз бар. Ошондо бул жерге жанагы Айзада айтып өткөндөй умный домду өзүбүздүн интернет компания бул жерге өзүбүздүн домдорду өзүбүздүн интернет компанияга подключать этебиз. Ыңгайлуу шарттар менен. Ал туура, ал бүт жерде ушундай бар. Ал болуш керек бизде. Биринчиден Түзөлөк курулуш компаниясын түзүлгөндө ушулар келип бизге тааныштырып ушинтип атканыңарга. Анын ичинде менин аяш уулум Алтынбек, Искендин классташ уулум атакынын. Силерди куттуктайм. Ишиңерде ийгилик болсун, аманчылык болсун, жакшы ишиңерге ийгилик. Эми бир-эки суроом бар да. Мындай ички майда суроолорду бүттүм, мен мындай глобальный суроого киришейин дедим. Азыр мына курулуш компаниянын баары эле жакшы прибыль алалы деп түзүшөт, иштешет да. Силер айтып атасыңар, азыр 5% кылып беребиз деп, туурабы? Ошону эмненин негизинде кайсы логика менен ошону жазып атасыңар, кайсы каражаттын эсебинен? Экинчи суроом, мына көп курулуш компаниялар жакшы ушундай кооз, жакшынакай келишип, ушинтип элдерди тартып, анан элдер киришип, акчасын төлөп, ай сайын төлөп аткандар бар да. Мисалы эле мына Майнхаус кечек эле. Ушулар жакшы бир 2 үй тапшырды, андан кийин эле токтоп калды. Мисалы акча төлөп, калгандар эми аркасынан чуркап жүрүшөт. Эми ошого ушу кардарларга кандай гарантия бере аласыңар? Мына ошол же сразу оформить кылып бересиңер, же кандай гарантия бересиңер? Ошол анан
өз негизи каякта регистрациядан өткөнсүңөр ошону айтып койсоңуз. Жанагы мен айтып өткөндөй каражат боюнча бизде жанагы өзүбүздүн эле достор бар, Америкадан өзүнүн компаниялары бар. Уже ал жерге канча 15-20 жылдан бери жашап, чоң-чоң иштерди кылган балдар да. Ошолор каржылады. Ошолордун каржылоосунун демилгесинде биз ошол балдар чогулуп, уже колунан келген балдар да чогулуп, ошол долбоорду баштадык. Ошондо биз мисалы жанагы сиз айтып өткөндөй, эгер бир эле үйдү сатсак, анда жанагы могу биздин 10 жылдык неме невыгодный болмок да. Анан сиз айтып өткөндөй, биздикин мисалы бөлөк компанияларга караганда квадрат метри кымбатыраак болот да. Короче, сметный стоимость заложен болот экен да. Биздики мисалы квадрат метри 750ден болот да. Ошондо толук жасалгасы менен 10 жылга ошол экини квадраттын туурасына эле көбөйтүп туруп, анан кийин 120 айга бөлсөңүз, ошол сиздин ай сайкы төлөмүңүз болот. Каражат боюнча Америкадан келген жана дос балдар каржылады. Уже өзүбүздүн акчабыз бар, уже салып баштайбыз да. Анан биз сатылабы, сатылбайбы өзүбүз салып кете беребиз, Кудай буйрса дейт. Ал кийинкиси кандай болот? Мындай пайда таппасаңар. Аларга берип альтернатива жок да, алардын дагы Ошол экен жанагы мен айткан баанын ичинде биз жанагы пландаштырып атканда биз коммерческий план түзгөнбүз. Ал планды ЭБРР менен чогулганбыз. Өзү эле мисалы техническо-экономический обоснованиясы эле $10,000 турган проект да негизичи. Ошонун негизинде болгон эсептер чыккан. Баасы канча болуш керек, 10 жылдын ичинде кандай, ошондо жанагы мисалы төлөгөбөй калган, төлөгөн ишлер бар. Ошонун баары учитываться этилген да. Канча квартира сатылат, сатылбайт, ошол жанагы неме деген прогноз деген бар. Оптимистический прогноз, средний прогноз, пессимистический прогноздун баары эсептелип бүт баары чыккан да. Анан жөн эле ура деп башталган нерсе жок. Гарантия боюнча биздин жер Айзада айтып өткөндөй кызыл китебибиз бар. Ал кызыл китеп госрегистрден катталган. Ошонун негизинде ар бир квартираны, ар бир кардардын договорун госрегистрден каттасак болот. Ошондо сиздерге ошол биздин основной кызыл китептин негизинде силер ар бир келишимди госрегистрден каттайбыз. Регистрация кандай эле ошол регистрация? Кайсы жерден регистрация болот? Госрегистрден регистрация кылганбыз Кыргызстанда. Фирма, мисалы жанагы мен айтып өткөндөй Базисем деген фирма, Базисем өндүрүш строительство менен алектенген компания. Осо дөөлөт курулуш деген бар. Осо дөөлөт курулуш ал биздин основной партнерлордун компаниясы Осо дөөлөт курулуш. Биз дөөлөт деген атты кандай десем бренд катары кылып алдык да. А дөөлөт деген негизи барал компания, ал Ошко курган, чоң-чоң эң бийик имараттарды Ошко курушкан балдар бар. Ал биздин эң ген подрядчиктер ошолор болот. Ошолор салып баштайт негизи. Алар уже өздөрүнүн объекттерин 3 объектти салып бүтүштү, сатып да бүтүштү. Азыр биз ошол экини мону даярдап алып туруп, өзүбүз чогуу киришип атабыз. Ошол бияктын компания кайсы жерде катталган деп атат да? Вильнюста, Кыргызстанда. Бишкекте, Вильнюста. Америкада эмес да, точно Кыргызстанда. Ошону сурап атпайбы? Американский компаниялар менен өзүбүздүн келишим бар, жанагындай инвестиционный келишим. Ошонун негизинде бизге акчалар келет. Келгенде. Офшор эмеспи? Жок, офшор. Мен өзүм банкта иштегем, офшордун баарын да жакшы билем. Офшор менен эгер иштеп баштасаң, банктан счет ачыш оңой эмес, операция кылыш да оңой эмес. Ошон үчүн офшордон азыр элдер качып атат. Офшорсуз эле көп эле жерлер бар, ошондой жанагындай льготный режим кыла турган. Сиз жашатасыз. Ушул жанагы эле бүт эле баардыгы жакшы нерселер вообще четтаган элдер немесин бергенде, кепилдигин бергендеги кандай десем мындай акчаларын алып жок кычыт го. Эми алып кетти алып. Анан экинчи суроом ушул Бишкектеги салынып аткан үйлөрдүн сапаты жок дешет да.
жагынан немеси жокка келет, ценасы жокка келет. Анан эч эмеге талапка жооп бербейт деген сөздөр болот да. Сапаты боюнча биз жанагы градсоветтен өттүк, уже макулдашып өттүк. Ал жерде биз жаңы заманбап технология менен саналуу деп атабыз. Туннельно-опалубное строение деп коет. Ал жанагы эгер билсеңиздер, жалартис ошентип салынган, корейцтер ошентип салат экен, китайцтер ошентип салат экен, японецтер ошентип салат экен да. Ал жанагы сейсмостойкость на высшем уровне болот. Ал жанагы монолитно-кирпичное строение эмес, полностью монолитное строение болот да. Аябай бекем болуш керек да. Андан тышкары ар бир мисалы квартиралар бөлмөнүн ортосунда биз утепление кылабыз, негизи общий. Анан кийин жана звукоизоляционный материалдарды да колдонобуз да. Что бири-бирин шаңгырап улуп турбаган. Анан дагы сиздин сурооңуз, бул жерде жалаң эле кыргыз балдар Америкада жашап келсе деле негиздөөчүлөр ошо Бишкекте турган эле балдар, чоң сууну кечкен эле балдар, жөн эле жеңил ой кылып башталган жок бул. Бул аябай эсептелип, канча жыл эмес, 1 жылдан ашык ошо эсептелип, жанагы проекттери жазылып, анан кийин башталган иш да бул. Кудай сактасын, такыр эле бир эме болуп кетпесе, аны өзүбүздүн сөзүбүзгө турганга милдеттүүбүз да. Силер жакшы, мына ушул эмес 3-чү компания менен да, ушул жерде. Биринчи Надыр кубаныч. Назыр üçüncüsü компаниялардын айрыкча Россияга келиши. Бул биздин Кыргызстандын экономикасынын өнүгүп атат деген белги деп түшүнөбүз да. Aslında Rusya'da milyonga жакын. Анын ичинде 600 миңден ашык эсеп жок. Ошонун баардыгы мына Москва басты. Бул силердин келишиңер абдан чоң рынокко, Кыргыз мамлекетинин чоң Россиянын рыногуна кирип аткандар да. Эми силерге сунуш. Азыр биздин 4 жыл иштеп, 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл иштеген жаш балдарыбыз бүтүндөй Москвадан, Москва облусунан ипотека уялып Кыргызстандын жарандарына берип атат да. Кыргызстандын жарандарына. Мен уже бул жерден конкуренция ушак болосун. Эми ушул конкуренцияны кантип жеңесиңер? Бул биринчи. Экинчиси, ушул жерге мына бир адам коюп атасыңар, бир адамдын мүмкүнчүлүгү жетпейт бугачы. Мүмкүнчүлүгү жетпейт. Силерден түшүнүп алышыңар керек, туурабы? Ошону карап отурасыңар. Мен азыр айтып коюп кетип каласыңар, бирок бул жердегилер иштейт. Эң биринчи жана неме акбар. Аябай жакшы билет, жакшы биздин неменичи. Айылдык, райондук, областтык, коомдук түзүлүп бүткөн. Булардын иштеши жеңил. Алардын бүт ийне-жибине чейин ошол коомдун жетекчилери менен байланышып, анан информацияны ошолордон алса болот да. Ошо Бишкекте ошондой нерсени кандай кылыш керек. Ошон үчүн менин сунушум ушул жерге менеджер дейсиңерби, же кандай дейсиңер, 1-2 адамдын айлыгын аябай жакшы бериш керек. Мен ушуну суранам да. Ал жүгүрүп иштеш керек бул жерде, Москвадачы. Баардыгы тыйынга турат бул жерде. Бишкектеги эмес. Анан ошодо түшүнүккө түшүнөр керек. Анан жанагы информацияны азыр изилдеп чыгыш керек. Биздин балдардан ушу Москва областында ошол кандай шарт алып атат, немени ипотека. Ошолордон ажыратыш керек, силер ажыратып ошону алып кетишиңер керек да. Биз акчаны бул жерге таштабайбыз. Biz şu Bişkek'e özünün ülkemizde taşısak, biz ekonomikasını paydalı. Bravo. Значит, bu жерде sizler memleketini paylaştırmak için var. Üstünde. Memleket menen, elçilik menen, anan ayrıçlarına kolunu uyumlar menen, anın barın жақсы ойлайды, беш қылады. Ошон үчүн бардык күчтү, бардык нерсени силер кетип каласыңар дейт. Бирок ушул жигиттерге мүмкүн көбөйтөсүңөрбү, акчасы көбөйтүш керек чындыгында. 50-60 миң азыр Москвада аз болуп калды биздечи. Азыр 40 миңге 10-чу класс, 11-чи классты бүтүп келген балдар иштебейт, сурасаңчы. Жок, 40 миң аз дейт. Иштебейт азыр. Сен ошончолук талап, ошончолук тамагаш бүт кымбаттап кетти да. Кымбаттап кетти. Ошон үчүн ушул жердеги силердин таштаган ресурсуңарды, адамыңарды ушунчалык жакшы поддержка кылышыңар керек деп ачык алып жаткан. Анан ошол иштейт, жүгүрүп. Анан барат, бияктанчы. Ошол жана ипотека алган балдарды кандайдыр бир неме менен кайтарыш керек да. Орус мамлекетте аракет кылып атат да. Көрдүңөрбү? Кыргызстандын граждандарына берип атат.
процентмен ипотека. Қалаған жерінен, қалаған турал, барып мына төлеп өткеріп атап, туған ұрықтар, башқалар барып атамыз. 10-15 жыл іштегенде жаш балдар алып атсақ, 2 миллион. Мен үшін Қырғызстаннан алғаш кезек. Ошоға біз бүт бұрышымыз керек та, балдарды. Бұндай саясат істеп шығыш керек. Анан действительно чындыгында аябай жакшы ишиңер, жакшы пландар аябай жакшы экен. Муну сөз түрдө мамлекеттик колдоо алыш керек да. Ошондо президент деңгээлиге чыгыш керек. Ансыз болбойт. Аны ошондон ишиңер жүрөт да, ар жак тараптан колдоо болсочу. Биз колдойбуз мисалы үчүн мигранттар. Биз жеткиребиз мисалы үчүн келген өкмөттөргө. Бияктан информация жакшы болсо, биз мүмкүнчүлүгү болушунча жеткирип туруп аракеттешибиз керек. Насчет конкуренция жөнүндө айтып өткүм келет. Жана сиз айтып өтпөсүз, биякта ипотеканы балдар алып атат деп. Ошол эле көрүнүш, например, Америкада деле болуп атат да. Америкадан мисалы бияктан дагы көбүрөөк акча табышат экен, Америкада иштеген балдар. Анан алардын чоң үйлөрдү алып атышат да. Мен досторум да алды. Алар $500 000 үйлөрдү алып атышат. 25 жылга. 25 жылга $500 000 алгандан кийин ал уже кетпейт ал жактанчы. Ал ошо үйдү бүтүш керек. Бирок алардын инструменттери бар экен, любой моментте сатып, ошол разницасын алып кетип калышканга да аябай ыңгайлуу дагы, бирок жанагы сиз айтып өткөндөй ипотека 2 эсе кымбат төлөйсүз да. Мисалы $30 000 квартираны алсаңыз, жок эле дегенде ошол 15 жыл эгер алсаңыз $60 000 төлөйсүз. Мен өзüm карындашым государственный ипотека алган, биздин Кыргызстандан гикте. Ал эң арзан болот, немеси пайызы. Ошондо да аныкы 2 эсе чоң болуп кетти. Эмне үчүн дегенде 15 жылга экен. А биз бул жерден жана сиз айтып өткөн конкуренциядан эгер биз ошол экен толук маалымат кылып эле жеткире алсак, биздики пайызсыз болгондон кийин кандай дүң баасын эле бөлүп берип атабыз да. Эгер ал көбөйбөйт анын немеси баасы канча жылдан кийин да көбөйбөйт, азайбайт, ошол бир башында сүйлөшүлгөн баа ошо менен инфляцияга баш ийбейт да. Инфляцияга баш ийбейт. Эгер инфляция 10%тен өйдө ылдый болуп кетсе, ошондо келишимди кайра карашыбыз мүмкүн да. 10%тен өйдө болсо. Сом зафиксирован договор. Долларовом эквиваленте. Россия не позволяет доллар заключать. Бияқта шундай да, бұл жерде деген доллар менен төлөсөң, соттойт. Бизде деле негизи Кыргызстанда да ошондой баасын сом менен чыгарып беришим керек. Но биз 10 жылга сатып аткандан кийин инфляция сомнуку аябай подвержен, так скажем, да? Положение это логика, а нужно основываться на законе. Закон мы ваши менче, закон жолун ичменче, турунуз болуп калат. Сом менен төлөнүп, жобосо рубль менен төлөнүп, бирок долларга байланышы болот да, в любом случае. Бирок не билбейт экен, Кыргызстанда доллар менен расчеты разрешаются или нет, указывают договора кредитских документов. Платеж өзгөрүп турабы ошондо, ежемесячный. Ежемесячный платеж, например, скачка болот экен да? Ошол күнгө карап боло берет да, ошондой. По-любому долларга байланышкандан кийин, курска байланышкандан кийин, силер мисалы рубль менен төлөсөңөр, в любом случае кандай бир өзгөрүүлөр болот. Незначительный, но болот. Эми боюнча болуш керек. Бияқта бар эле квартира алгандар бар да, бул астыңкы ряд көбүнчөсү чыкпайт. Сиз ремонт кылып беребиз деп атпайсыңарбы? Бияқта деле биз квартира алганбыз ремонттан. Но ана ремонт деген некачественный ремонт да, ошол силер. Мисалы үчүн мен пожеланиям менен бул жигиттин пожеланиясы асман менен жерде болушу мүмкүн да. Мен мисалы үчүн средний ремонт устраивать болсом, бул нет не пойдет депчи. Самострой болуп бересиңерби? Черновой. Мен жооп берпейм да. Мен жанагы ушул долбоордун негизинде бул калгыларды да издеп атам да. Российский болобу, белорусский болобу калгыларды издеп атам. Жобосо өзүбүз чыгарсакпы деп атабыз, например. Анан кийин мен өзүбүз чыгарганда дагы ошол уста бала менен сүйлөшүп атканда мен айтып атам. Эгер биз 10 жыл ошол кардар менен карым катнаш кыла тургандан кийин
ошол биздин каалга минимум 7 жылга чыдаш керек. Жөн ар жак бер жагы кыйшайып, же бирдеме болуп калбай, же сыйрылып калбай депчи. Ошон үчүн сапатын аябай карашыбыз керек деп атам да. Ал биринчи. Экинчи жанагы мен Айзада айтып өткөндөй 5 түрү болот, например, ремонттун. 5 түрүн анан кийин сиз биздин дизайнер менен келип тандайсыз. Анан тандап, эгер ал дагы жакпай, например, сиз айтсаңыз, жок, мен, например, же биз мырза, бөлөк мырза айтса, мен итальянский кафель салам, бияка мындай кылам десе, анда биз ошол экинин негизинде эле ошондойлорду коюп беребиз дагы, бирок ошонун разницасын төлөп калышыңыз керек болот да. Эгер ал биздин пайдаланган оокаттардан кымбатыраак болсо. Бүт кардар менен индивидуально иштешкенге биз даярбыз. Жумушуңуз итти условия бар деп атпайбы? Конечно, бар. Мен любой киши менен, любой каприз сүйлөшүп, ушундай сүйлөшүү жол менен баарын тууралап Да, азыр мен сизге дагы кичине кетейин, айтып кетейин дагы. Ооре жерден, конечно, Кыргызстанда жумуш, завод, фабрика, ошол иштеп турса, это жашоо эле, ошондон деген үйдө кетет эле, баардыгы сакталат эле, баардыгынан бияктан эрте ауылда сакал айтып кетпедиби? Бияктан ипотека менен кайра ошону. Ал деле түшүнүп атам. Бирок жумуш жок болуп калат. Ошо жумуш болушунан биякта кыялат. Ошо улам үчүн деген ошо мореке азыркы жумушта. Азыр бул дагы мен айтып кетем, Швеция, Рахман, демек $10,000 сол үйсү аласы болот деп. Элдер бардаларды алып жумуш болуп калды. Жумушка барайын десе, 200 километр чейин башка. Ошол болот да жумуш деген. Бизге в первую очередь жумуш керек. Заводдо иштеп, бир акча таап турса, жумуш боюнча просто кичине болсо да кыстырма айтышкым келет. Курулуш компания болгондон кийин жанагы жумушчуларды издеп атабыз да, ошол курулушкачы. Жакшы тажрыйбасы бар балдар жок. Жумуш бар. Алардын баары баса берет. Жанагы эле көп строительный компаниялар бар. Бүт баарына жетпей атат ошондой балдар. Иштеген балдар жетпей атат. Төлөйлүй деп атышат. Бүт баары тең сиз айткандай тиги колунан акчасы көбүрөөктөр Америкага, Европага кетип калган, кичине азыраактар Россияга кеткен, же Казакстанга кеткен, ошондой болуп ар кайсы жерге тарап кеткен да. Ошон үчүн сиз айткандай эми завод, фабрика, конечно, жок, но жанагы ошол эле курулуш тармагына балдар жетпей атат да. Действительно жетпей атат. Инженерлер жок, ошол эле салган балдар жок, оңдогон балдар жок, аз айылып атат. Өзбектер келип атат. Саламатсыздарбы? Мына сиздерге да куш келипсиздер. Бул биздин биринчи офис эмес, экинчи, үчүнчү окшойт. Бул эң жакшы самалык менимче. Бул да биздин Кыргызстандын жетишкендиги, мына аксакал агаларыбыз айткандай. Мен байкем бир аз токтолуп өттүм, мен ошону ойлоп отурдум эле айткан болчу. Бизде ошто азыр инвесторлор эң биринчи очередь үйлөрдү эмес, инвесторлор текстильный комбинатты салып атат. Нариман деген айында. Биринчи жумушчуну тартыш керек да. Себеби бардыгы эле квартира эмес, биринчи жумушту көздөп атат да, мына агай туура айтып атат. Ошондорду кошо алып кетсеңиздер болбойбу. Себеби чекеден эле салып атабыз, а иштей турган мындай бир нерселерди да салсак, ошондо эл тартылат эле да. Себеби иш болбосо, эл барып эле квартиранын ичинде отуруп алып, суранып жерде жүрүп иштеп, анан төлөшүбүзгө туура келет экен да, анычы. Там эмне туура болот? Ушуну ошого ала кетсеңиздер, үйүндө жашап, тиякта иштеп, андан иштегенин бияка салса, ошондо биздин экономика өсө берет деген өзүнчө ой келет да магачы. Чындыгында өзүбүздүн мекенибизге барып, өзүбүздүн ушул ак мээнетибизди элибизге алып келгибиз келет. Сиздерге рахмат чоң ушинтип элди ойлогонуңуздарга. И бизге окшогон мындай биз эми мигрантский жашоо менен жашап атабыз да. Ошо өзүнүн жон терибиз менен сезген проблеманы сиздер менен бөлүшкүбүз келип атат. Ошон үчүн ушундай чоң баягы тойканаларды, кечкелер, ресторандарды салып бербей, жалаң ушундай библиотека, мектеп, бала бакча, сиз айткан баягы инфраструктуралар, заводдор, фабрика, мында бар болчу да Кыргызстанда. Көптөгөн Бишкекте эле канча завод, фабрикалар бар эле. Канчалаган экспорттор болчу эле. Ошолорду баштан кеткенге болобу экен деген ой болуп атат да. Эмне дейбиз? Теңсеңер аябай берекелүү кыргызстандыктарды коргошундай өзүбүздүн Кыргызстанга тарткан, ошол жактан ушундай кеңселерди жолугуп сүйлөшө турган, шарттарга апара турган, жол ача турган кеңсе болсун, акпарат.
ийгилик каалайбыз. Ар бир ийгилиңерге сүйүнөбүз, бирок өзүбүздүн көйгөйлөрүбүздү силер менен дагы бөлүшкүбүз келет. Мен сиздерден суранам, ушундай жакшы ишканаларга дагы ошол жактан менен сүйлөшүп, ошол жактан ошол дагы өзүбүздүн бастан эте турган завод фабрикаларды кайра тургузсаңыздар. Азаздан баары болуп атат. Эми Бишкекте дагы ошондой нерселер көбөйсө, анан кийин ошо үйгө бул орустун жеринде иштеп, дагы эле орусда иштеп, анан орустан ашкандан үйгө берип отурбай, ошол жактан иштеп, алып туруп мынтип бирине бири салса жакшы болот ойлойм деген ойдо. Сиздерге чоң рахмат. Мен Аял театрынын жетекчисимин. Өзүмүн жамаатымдын атынан силердин кеңсеңерди чын жүрөгүмөн куттуктаймын. Бул китеп үчүн эң баалуу, биздин көптөгөн жылдар убактыбыз биякта өтүп атат. Ушул убактыбызды эсептеп бизди Кыргызстанга алып келдиңиздер. Эми уруксат берсеңиздер. Жана мен бул жерде өзүбүз ошо курулуш тармагы менен келгенден кийин курулушка тармагына тиешелүү бул жерде кеңсе ачып аткандан кийин ошол жөнүндө эле айтып берип атабыз, например, бул жерде. Андан тышкары жанагы мен айтып өткөндөй өзүбүздүн жанагы команда менен мындан чоң бөлөк дагы долбоорлорубуз бар. Ошол эле бөлөк тоо тармакта дагы көп жерлерде жанагы мен айтып өткөндөй интернет боюнча дагы көп проекттерибиз бар. Ошонун негизинде дагы көп курулуш жумуш орундар ачылат. Биз өзүбүз курулуштан бөлөк дагы өзүбүздүн тармактар менен дагы иштегенге кудуретибиз да жетет, уже иштеп баштап атабыз да. Азыр бул жерге курулуш жөнүндө айтып келгенден кийин ошол жөнүндө эле айтып берип атабыз. Ал биринчи, экинчи жана сиз айтып өттүңүз тиги швеяны ачып атат деп. Анан алыс кетпей эле мына акбарды эле андайды ачкан, андай иштеп атат, мындай Кудайга шүгүр. Мен өзүм өндүрүштө иштеген баламын. Мурун Кара-Балтада завод бар, Кытайлардын заводу болгон. Бар азыр деле. Нефтеперерабатывающий завод Жунда деген. Мен ошол жерде 8 жыл иштеген. Эң акыркы должностьм ошо генеральный директор болгом. Ошол жерде. Ал жерде мисалы айына ошондо бир 30-35% эле загруженность менен айына 200 миллион сом төлөчүбүз. Види налога. Ошондо дагы сиз айтып өткөндөй кичине бир жаман бир көрүнүштөр аркылуу болуп отуруп, анан кийин алар финансированиядан да токтотуп башташты. Мындай кичине терс көрүнүштөр дагы бар, бирок такыр эле жамандай беришибиз дагы туура эмес Кыргызстанда. Ал өзүбүздүн жакшы кандай десем бир уябыз да, анан ошол экини оңдоп алыш, түздөп алыш, жанагы элдин баарын кайра чогултуп, кайра артка тартыш, ошо биздин колубузда экен деп ойлойм. Ошо аракет кыла берсек, баарыбыз ошо ар бир өзүбүздүн колунан келген ишти пока кыла берсек, анан ошол өзүбүздүн кылган иштердин баары чоңоет го деп ойлойм. Анан баарыбыз оомин деп ошол жерге кайра өзүбүздүн мутубуз менен, акыл эсибиз менен Кыргызстанга кайра кайтабыз го баарыбыз деген үмүттөмүн, тилектешмин ошо сиздер менен, баарыңыздар менен. Көңүл бурганыңыздарга аябай чоң рахмат. Ал биздин ошо өзүбүздүн кеңсеге кирип, даам сызып, кичине болсо да кетиңиздерди суранабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу аксакалдар, урматтуу коноктор. Мен да курулуш компаниянын өкүлү болгондон, диаспоранын өкүлү болгондон кийин бир-эки сөз айтып коеюн. Мага да суроолор да берилип калды. Бул жерде үстү-үстү да аткарылачы. Конкуренция болбойбу, же болбосо кантип иштешесиңер деген дагы жаңы эле бир суроолор болуп, мен ошого жооп берип кетейин. Мен жакында эле Кыргызстанга барып келдим. Жогоруда аксакалдарыбыз айткандай, эл Кудайга шүгүрлөй жашайт экен. Жаңы бүткөн, курулуп бүткөн үй жокко эз экен. Бүтүп калган үйдү табыш кыйын экен. Кээ бирлер акчалуулар чыгып атат да, мен даяр үй болсо, бүткөн үй болсо ала коеюн деп бизге кайрылып атат. Бизде 7 жерде куруп атат, бирок даяр үй жок. Жаңы курулуп атканлары, же болбосо бир 3-4 этаж курулуп калганлары, даярдын бардыгын уже алып коюшат экен. Демек бул элде Кудайга шүгүрлөө, акча бар экен, жашоо Кудайга шүгүр экен, жумуш орундар жетишпейт экен. Мен өзүм барып өз көзүм менен көрүп келдим. Жумуш жетишпейт дейт. Мына бияга айткандай, эгерде бизде ошо инженерлер, токарлар, сварщиктер, да башка мастерлер боло турган болсочу, Кыргызстанда жумуш толтура элек экен. Мен сурадым. Демек айлык аспы дедим да. Айлык аз болгон үчүн Россияга кетип калып атса керек десем, канча аласыңар десем, ошол курулуучулар айтты, биз эң аз айлык алганыбыз, мен эч кандай спецсменим жок дейт.
20-25 миң сом алабыз дейт. Жакшы кургандар бир немеси барлар 40 миң 50 миңге чейин алат дейт. Эми бул жакта деле расходтун баарын чыгаргандан кийин ошол эле акча калат да, даже ал акча деле калбайт да, бир жакта үйүнүн жанында. Демек жашоо Кудай каршы жумуш жолун тигүүчүлөргө дагы, куруучулар дагы жетишпейт экен. Анан бул компания биз менен эч кандай конкуренция эмес. Булар биздин тааныштарыбыз. Кандай тааныштар? Мындан бир 2-3 жыл мурда ошол Америкадагы Кыргыздын ушундай мыкты жигиттери менен биз ушу бирөөлөр каза болгондо, бирөөлөр ооруп калганда байланышып, таанышып калганбыз да. Ал жакта ким бар дегенде баланча бар деп таанышып, ушинтип иштешип келгенбиз, бири-бирибизге жардам берип. Анан өзүңүздөр билгендей аксакалдарыбыз деле, сиздер деле баарыбыз биздин чоңдор, президенттер келгенде айтып жүрчүбүз да. Кыргызстанга да мүмкүнчүлүк түшүп бергиле, үйдү бул жактан албай, ошол жактан алып элек, көп жылга бергиле, Россияда 20-25-30 жылга берсеңер, даже үстүнө кошумчасын кошуп деле төлөгөнгө элдер даяр экен да. Бирок андай мүмкүнчүлүктү түшүрө албай жатпайбы? Үстүнө шапкасы бар, бирок жылы аз. Жолбосо первоначальный төлөм бар. Анан биз ошону биздин жигиттер, Акбар, Акжолдор мекендештер форумунда да көтөргөн. 10 жылдык, 20 жылдык пайызы жок төлөм менен үйлөрдү курсаңыздар алат элек деген, бирок алдында эч ким ишке ашырылган жок, бирок бизде ниет бар эле, ошондой кылабыз, биз бирөө бир ишкерлерди, инвесторлорду таап, ошондой кырабыз деген неме менен Акбарлар сүйлөшүүлөрдү баштаган. Бирок Кудайдын буйругу менен ошо Америкадагы биздин тааныштар, акчалуу жигиттер 10-15 жыл иштеген, куруп башташты. Мындай бир дагы компанияда жок. 10 жыл без первоначальный бир да компанияда жок да. Анан мындай мүмкүнчүлүктү менин оюмча эч ким түзүп бербейт. Өзүбүздүн мекендештердин айтышына, жумуш орунунун түзүлүшүнө себепкер болуп, 9 үйдөн канча деген бул жерде адам иштейт, куруучу иштейт, тигүүчү иштейт, жолун оңдогон иштейт, ичин уборка кылган иштейт, кафелер иштейт. Мына жумуш орну. Ушул жерге жумушчу таппай убарылып ишенип койгонсуздар ушуга. Ушул жерге жумушчу таппай, Акбар жумушчу керек деп изеп калат да, мен муну көрүп келдим өз көзүм менен. Демек бизде жумуш орну деле бар, просто кээ бир адамдар баягы көбүрөөк акчаны самап же сыртты көргүзү келип, көпчүлүгүбүз эле келип отуптурбуз да. Мен өзүмдүн туугандарым, тааныштарым менен сүйлөшүп келдим. Москвага жиберейин кызымды, баламды дейт. Эже, байке, жашооңуздар Кудайга шүгүр, үйүңүздөр бар, мал салыңыздар бар, жашоо Кудайга шүгүр десек, эми көрүп келсин да деген ушундай ойдо экенбиз да. Атак Кудайга шүгүр эле экен Кыргызстанда делечи. Ошон үчүн мүмкүнчүлүк түзүп аткан жигиттерге мен ыраазычылык билдирем. Бизге эч кандай конкуренция болбойт. Биз наоборот мен жардам берип атам. Ушудан алгыла, меникини алып албасаңар, ушулардан алгыла. Булардан алып албасаңар меникинен. Себеп дегенде, булардыкы бир райондо курулуп атат, 2 райондо. Биздики 7 райондо курулуп атат. Бирөөгө ызык керек экен, бирөөгө суук керек, бирөөгө ылдый, бирөөгө өйдө, бирөөгө неме керек экен. Наоборот, бирибизге биз жардам беребиз деп атайын. Мына диаспоранын офиси да бул жерде. Биздики дагы буларга баардыгын Кудай буйрса сиздерге ыңгайлуу болсун, метрого жакын болсун, келген адам бир эле неме менен келбей 3-4 немен көрүп кетсин деген максатта чогуу иштешип атабыз да. Ошон үчүн мен ийгилик каалайм, жардам берем, бирибизге Кудай буйрса ушундай ишкана ачкан жигиттерибиз дагы көбөйө берсин. Мындан да жакшы мүмкүнчүлүктөр менен Кудай буйрса түзүлсүн. Ошол баарыңыздарга ийгилик каалайм. Рахмат аксакалдар. Мына бүгүн элди көп деле чакырган жокпуз. Аксакалдардын баттасын алып, Кудай буйрса кеңсебиз менен бир тааныштык болду деп чакырып отурдук. Бир акыман айткандай, мен сөөмөйүм менен жылдызды көрсөтсөм, алар менин сөөмөйүмдү көрдү дегендей, бул жерден азыр Дөөлөт курулуш компаниясын айтып атсак, Дөөлөт курулуш компания аркылуу биз мекенге кайтуу жолдорун, ошонун пардасын ачып атсак, ушул курулуш компанияны көрбөсөңүздөр сураныч. Эми мен муну менен эмне деп айтмакчымын, Кудай буйрса, сырттан өз киндигин өзү кескен эр азаматтардын баары биригип Кудай буйрса мекенибизге кантип кайтабыз деген жок дегенде биринчи пардасын ачып, ушу 411 кабинетте кеңсебизди ачып, ошол жерден дагы көп акылдашуулар болот. Мына азыр сүйлөшүп отуруп, жумуш орду көп иштерди биргеликте кылабыз. Эмнеге? Мен башка жерден келген жокмун. Силердин араңардан эле, силер тарбиялаган эле, силер өзүңөр бийик көтөрүп, биз бир команда менен чыккан эр азаматтарбыз. Мен муну менен эмнени айтмакчымын? Ушу Москва областындагы оформлять этип, Кудай буйрса, мына келдиңер, значит биз мекенге барабыз деп. Мен муну менен мекенге барабыз деген сөз биринчи ой жок дегенде $300 биринчи Кыргызстанга келе турчу, ала турчу квартирасына салганда уже ой ошол жерде болот да. Ой каякта болсо, бой ошак барат дейт. Биздин биринчи максат мигранттардын оюн Кыргызстанга буруп, андан кийин аманчылык болсо, Кудай буйрса, бою менен барабыз деген чоң тилек максат менен ачып атабыз.
Дагы бир жолу келгениңерге чоң рахмат. Үстүнөн нан таттуубуздан ооз тийип, батаңыздарды берип кетсеңиздер. Рахматтарыңызды. Аксакалдар дагы бир жол чоң рахмат. Аябай ыраазыбыз чын. Анан жанакы жерден көп суроолор болду. Аябай көп эме сүйлөшүүлөр жүрдү. Документтер баарын бир сыйра карадык. Канча жолугушуулар болду Кыргызстанда. Бул жерде мен өзүм спорт школда окугам, Бишкектечи. Анан спорт школда бирге окуган Бакай деген иним бар. Америкага барып, журтунан туруп келип, азыркы Алтынбек мырза айткан ошолордун биргеликте чоң иш кылып атабыз да, Кудай буйрса. Анан эми мен бул жер буга чейин канча ишти көрүп атам, эч качан мекендештерибизди, то есть мен тагдырлаштарымды бирөөгө салып бербейм да. Ошон үчүн мен смело айтам, жигитчилик сөзүн айтам, Кудай буйрса ар бир ушул жерде коюлган колго мен өз милдетим менен баш оту менен жооп берем да. Эч переживать этпеңиздер. Качан милдетти моюнга алганда, ошондо иш алдыга жүрөт да. Рахмат. Жалпы аксакалдардын жамааттын атынан да эки сөз кошумча. Жоопту жеке өзүм алам деп атат. Бул жагынан коомчулук жактан, аксакалдар жактан, ушул жерде отурган кыргыз жамааты жактан биз жардам берүүгө, колдошууга, көмөктөшүүгө, элди үгүттөшүүгө, элге туура түшүнүп жеткизүүгө биз даярбыз. Баарын араласаң милдет да. Значит, баарын жооп беребиз да. Финансы жактан Раип Лазымаматович, чоң рахмат. Сиз бизди тарбияладыңыз, өстүрдүңүз. Эми чын биздин балдарыбыз, силер балдарысыңар, биздин да балабыз ушул жерде иштейт, курулуш компанияда. Эмне кубанат, ар бир эми андачы балам ушинтип көтөрүлүп, именно жүрөгү менен өзүнүн элине, жерине барып ошол жерде өнөсүн. Биз дагы кейбиз биздин балдар ушактан, биз балдарыбыздын атынан бияка келип калып ушул жерде ушинтип орночо алып калдык да эми не совсем, конечно, жүрөгүбүз бар. Биздин поколение баарыбыз ошо өзүбүздүн элибизге, жерибизге кетсин. Ошол жактан топурак койгузсун деген ниеттебиз. Анан эмне дейбиз, ишиңерге ийгилик, Алтынбек. Ушул жерге келип тааныдым, менин жолдошумдун классташы экен, менин классташым. Коллега, университетте орус тилчи мугалим, мы коллеги, вместе работали долгие годы дегенче. Ана башкага ишенбесем дагы искендин балдары сөзүнө турат. Силер ушу 20-ники болуп кийин тарыхта каласыңар деп ойлойм. Ана ошондуктан ишиңерге ийгилик, бекемден сол алга. Рахмат. Рахмат. Дагы жакшы сөздөрдү айтканчы, өлө сүйүнүп атам. Мен Талас коомунун аксакалдардын мүчөсү болом. Ушул Акбарга, Алмаска, Алтынга кабыл тилектеримди айтып коеюн. Ушинтип ниет кылып ачып аткан экенсиңер, элге жакшылык кылып аткан экенсиңер. Ошонун үзүрүн көргүлө, ошолдон агарып көргүлө. Дайыма ойлогон ой максаттарыңар орундасын. Главное бириңер багы эл шаркак болуп, взаимопонимание болуп, ишиңер алгалай берсин. Клиентиңер көп болсун. Жалаңала талаш клиентке туш болгула. Чоң рахмат, чоң рахмат. Айзада. Обин. Алыс жолдон жол картып келген биздин менебиз Алтынбектин ишканасына, Айзадага, Акбарга, ушул Кудайым ала тоздой бийик өмүр берсин. Ысык көлдүн тереңиндей тереңдик берсин. Нарын дарасын шаркырагандай кайрат берсин силерге, бардыгыңарга. Şu жылдыздай жанган үмүт берсин. Ар дайым жолуңар чыгыр, жолдошуңар кызыр болуп, ушул элдин кызматында жүрө бергиле. Биздин мекенибиз ынтымак болсун, тынч болсун. Жаңы шайланган өкмөтүбүз, президентибиз ала тоздой бийик болсун. Амин, амин. Ысык көлдөй айкөл болсун. Адилет болушсун. Талада жүргөн ушул жерде турган баардык балдар, кыздарыбыз
Капыстан келген орудан, Айтырбай келген кырсыктан аман болгула. Тапканыңар өзүңөргө буйрсун. Азбы көппү өлкөбүздү, элибизди, уруктууларыбызды, ата энебизди багып атабыз. Кудайым ошого жеткирсин. Ар бирөөңөр дөөлөттөн бирден квартира болуп калгыла. Экиден жок дедимер, бирден. Оюңар бурулуп калсын Кыргызстанга. Bir minut. Биякта бизде биринчи маскалардан алган кардагыларыбыз бар болчу, ошолорду куттуктап койбойлу, Аидеже. Гел. Мына биякта дагы эчекебиз, эме силерди куттуктап коелу. Дәпті, Ақбар Өке, Елшілер, ел аралық ішкерлер ассоциациясының президенті. Бұл екінші рет. Бұл бірінші рет Қырғыз диаспора кеңесінің ардақты өкілдерінде. Осындағы жыл тақшықтап, ақсақалымыз үшін Қырғыз диаспора кеңесінің төш белгесін. Bir minuttan da men көчө күнү аябай замечание уктум, көчө күнү көкүрөгүмдөгү туңсум аябай көп сүйлөп калыпсың деп. Коомчулукта жүргөндөн кийин көп сүйлөп эткенсиң, айта турчу көп нерсең болот экен да. Анан бүгүн мына бу биздин төрага, ардактуу төрагабыз ушундай значок такканы мен үчүн аябай көрдү. Чын эле, мен мурун грамоталарга ушундай значоктор көп маани берчү эмес экенмин. Бирок бул кичинекей тоголоп келип көкүрөккө тагылган бул ички дүйнөм канча силер менен журулуп, канча тарбияланып, силер бизди киши кылдыңар да. Эми киши кылдыңар деген силер биздин аброюбузду көтөрдүңөр. Эл менен жүрсөң бийиксиң дегенде силер бизди бийик кылдыңар да. Мен бүгүн ушу Америкадан келген мигрант балдар менен ушу жерде жүргөн, акылдашып жүргөн заманымдын залкарлары менен может азыр бири-бирибизди барктабайбыз, может бири-бирибизди азыр жакшы билбейбиз. Кудай буйрса заман өткөндө сиз айткандай 20-2 деп замандын залкарларына айланып каларбыз, Кудай буйрса. Бирок ушулар менен биргеликте күнү түнү акылдашып сүйлөшүп аткан нерсеге биздин нерсебиз кантип биз жок дегенде бир кишини Кыргызстанга кайтарабыз деген бүгүн мен үчүн Алтынбек менен, Айзада менен, Кыргызстанда Америкадан келген Бакай менен, Азиз менен атын айтпасам таарынбасын, биринчи кадамды баштап Кудай буйрса жок дегенде оюн бурганга биз чоң иш баштадык да, Кудай буйрса баарыңар жардам Кыргыздарда жашынакай сөз бар. Аламга жол айылдан башталат деп. Бүгүнкү биринчи жасаган жолуңар ошо айыл болсун, Кудай буйрса аламды багындырыла ушу проекттер менен. Жанагы тилеген тилегиңер, ойлогон ой максатыңар ишке ашып, кыргыз мекендештердин баарын Кыргызстанга көчүргөнгө, алып келгенге кичинекей салымыңды кошуп өзүңөрдүн деңгээлиңерде ошол тармагында мыкты адистердин бири болуңуздар. Ишиңерге ийгилик, Кудай буйрса барлык иш аракетиңерди биз силер менен биргеликте ишке ашырабыз деп ойлойм. Рахмат. Devlet kuruluşundan barız üye var deyin. Amin. Ахун сен башта давай. Чоң рахмат. Devlet kuruluş менен сиз бул жактан биринчи жолу мекендештерге Кыргызстанга кайтуу үчүн ушундай жакшы программаны алып келдиңиз. Алла разы болсун сиздерден. Бардыгыбыз ушул жерде үй бөлө багабыз деп жүрөбүз. Кыргызстанга эсен аман ушул devlet kuruluşundan үй алып барыбыз кайтканга чын тилектен тилектешимден кабыл этебиз. Ийгиликтер болсун. Рахмат, чоң рахмат. Дагы бир жол чоң рахмат. Пайдасы тийген эл үчүн кызмат кылган кеңселерден болсун. Devlet kuruluşunун жигиттерине, кыздарына ийгилик каалайм. Кудай буйрса ааламды багындырган проект болсун. Кыргызстанды уже багындырды, Кудай буйрса. Анан дасторконубуз ушундай жакшылык ийгиликке жайылып эле жакшы ушундай проекттер чыга берсин арабыздан. Кудайдын ыраазычылыгы үчүн, эл үчүн кызматыбызды кылып жүрө ийгилик силерге.
Assalamu алейкум. Biz şu Devlet Kuruluş Kampanyasından Moskvadan birinçilerden bolup karlarınızlar bulup kalıpız. Kuançtабыз. Çoğun rahmat. Sizlerge dagı iyilikler kalayız. Şu ofisin açılışı menen kutuptayız. Ben şu kıymılsın ülke investisiya salayын деп жүргөн болчумун өзү. 45 жылдан бери ойлонуп, ошол ишимди башташка биринчилерден болуп Devlet Kuruluş Kampanyасы себепчи болуп калды. Жол ачып берди. Чоң ыраазычылык билдирем. Анан ушул батир сатып алуу шарттары жеңил да башка компаниялар салыштырмалуу. Кече да Айза айтып өттү. Ушу СНГда жол экен да, биринчи жол экен. Ошону эске алуу менен сиздердин компаниядан 2 батир алдык. Коллегам экөөбүз. Кол чаап калды ушуга. Сиздерге чоң рахмат. Ийгиликтерди каалайбыз. Жакшы компания ачылды. Шарттары жакшы. Элдин абалы экономикалык немелери эске алуу менен да. Бул СНГда биринчи жол экен. Ошол бүтүндөй СНГда ушул тармак боюнча өнүгүшүңүздөргө тилектештик билдирем. Чоң рахмат. Чоң айтканыңыз. Рахмат. Ошо бизге мындайча айтканда ишеним көрсөтүп, биринчи болуп биздин кардар болуп аткандарыңыздарга чоң рахмат, ыраазычылык. Сиздердин үй бүлөңүздөргө аманчылык, молчулук, ошол эле сиз иштеген ишиңиз ийгиликтүү болуп, андан ары дагы бизден 2 квартира алсаңыз, дагы 5 квартира алыңыз. Биз бирөө булар экөө. Анда вообще сол. Дагы жол болчу. Ошол сиз алган батирлериңер дагы мындайча айтканда, кыргызча айтканда ургачы болуп, дагы батирлерди алып келе берсин. Үйүңөр мисалы 100 квадрат алсаңыздар, аныңар 200 квадрат болуп, 300 квадрат болуп, акырындан болсо да чоңое берсин. Өзүңүздөр да чоңое бериңер. Ден соолугуңуздар дагы бекем болуп, балдарыңыздар менен аман-эсен болуп, жакшылыктарды эле көрүп, ушундай эле жакшы маанай менен, жакшы себептер менен чогула бересиз. Дагы биз кандай биз маараке кылсак дагы сиздер биздин мааракебизге катышканыңыз милдеттүүсүңөр. Келип бизге катышып берип туруңуздар. Эң биринчи ар бир эмеңиздерди чогулуштан башкаларга дагы сунуштайбыз. Буюрса эмеңизди алып. Визиткалар бар, бизде буюрса тааныштарга берип атабыз, сунуштап атабыз. Эң негизи беспроцент болгону кимге жакпасын. Жакшы. Бир жактан жашоо тиричилигиңде өтөт, бир жактан үйдө алып атасың. Баарыбызга жагат. Devlet Kuruluş Kampanyasının nemesinde, tarihinde en algaçkı bayağı üye algan kararlar bu. Tarihte kaldılar da. Moskva'da. Moskva şehrinden birinci yolu algan sizler tarihte kaldılar. Çoğun rahmat. Gelingizdir anda. Kutlu olsun. Andan keyin sizlerge bizdin электр Кудай буюрса жаңы жылда атайын даярдалып жатат. Өзүбүздүн атыбыздан Devlet Kuruluş Kampanyasынан сиздерге электерибизди Кудай буюрса салып жиберебиз. Жаңы жылга карата биринчи баягы биздин кардарлар болгон устарга баягы айтат го, эмгек кылсаң жашыңдан, дөөлөт кетпейт башыңдан деп. Кудайым берсин дөөлөттү, кубаласа кетпесин, Теңирим берсин дөөлөттү, тепкилесең кетпесин дейт. Ошондой дөөлөттүү болуңуздар. Тепкилебей бирок дөөлөт. Ырыс кешиктүү болсун. Дайыма үйүңөр ак жолтой болсун. Биздин өзүбүздүн мекенибизге кайтыңыздар. Балдарыңыздар ошол жактан өнүгүп өскөн кыргыздын мыкты чыган инсан кыздарынан болсун. Сиздерге бактылуулук каалайм, чексиз аман эсен үйүңүздөргө кайтыңыздар. Рахмат.